Мамлекеттик жүлік пулдар жөнүндөгү мыйзамга ылайык жүлік пулдун 3 түрү бар. Алар социалдык жүлік пул, үй бүлөгө көмөк жүлік пулу жана бир жолу берилүүчү балага сүйүнчү жүлік пулу. Алардын көлөмү канча жана кимдер ала алат? Анын жол жоболору. Мындан тышкары мамлекеттик жүлік пулдар жөнүндөгү мыйзамга акыркы толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Бүгүн биз ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эфирде акцент кызматыңыздарда мен Самара Акылбекова. Саламатсыздарбы? Алгач студиябызга келген коноктор менен тааныштырып алсам. Нактаева Мираида Максатбековна, мамлекеттик жүлік пулдар жана акчалай компенсациялар башкармалыгынын баш кадиси. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Алапаева Нуржан Мусаевна, социалдык камсыз кылуу департаментинин баш кадиси. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроом, мамлекеттик жүлік пулдар жөнүндөгү мыйзамга акыркы жолу толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилбедиби? Ошондон кийинки аткарылып жаткан иштерге токтолсок да. Бүгүнкү күндө кыскача айтып кете турган болсом, бул мамлекеттик жүлік пулдар жөнүндө мыйзамына ылайык жүлік пулдардын 3 түрү бар. Балдарга бир жолу берилүүчү балага сүйүнчү төлөмү, үй бүлөнүн кирешесин эске алуу менен 16 жашка чейинки балдарга берилүүчү үй бүлөгө көмөк жүлік пулу. Андан сырткары үй бүлөнүн кирешесин эске албай туруп, эмгекке жарамсыз, пенсиялык камсыздоого укугу жок жарандарга берилүүчү социалдык жүлік пулдар берилет. Бул категориялык негизде берилет. Анан акыркы мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийинки жумуштар тууралуу айта турган болсок, бул мыйзамдагы негизги бул киргизилген өзгөртүү бүгүнкү күндө ошол үй бүлөлөргө берилип аткан жүлік пулду, үй бүлөлөрдүн жүлік пулга болгон муктаждыгын аныктоодо буга чейин пенсия алган ата-энесинин пенсиялары эске алынчу. Пенсиялар кирешеге кирип калып, үй бүлөсүнүн курамында пенсионер ата-энеси бар кээ бир жаш үй бүлөлөр пособие алгандан пособие алуу укугунан ажырап калган учурлар көбүрөөк кездешчү да. Бүгүнкү күндө ошол эң жакшы ошо жаш үй бүлөлөр үчүн негизги киргизилген өзгөртүү болуп эсептелинип жатат. Андан сырткары баягы мамлекеттин камсыздоосунда турган балдарга, ата-энесин жоготкон балдарга берилүүчү социалдык жүлік пулду ошо балдардын өздөрүнө атайын 18 жашка чейин депозиттик счет ачып, ошол депозиттик счетко ошол аларга тиешелүү социалдык жүлік пулу алар 18 жашка чейин чыкканга чейин счетто чогула берет. Алар ошо 18 жаш куракка жеткенден кийин өзлөрүнүн керегине жаратмакчы деп айтсак болот да. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, өлкөдө баягы ички миграция бүгүнкү күндө аябай актуалдуу маселе болуп атат. Ошо борборубуз болгон Бишкек шаарына, Ош шаарына, ошо айланадагы шаарлардан, айылдардан келип, бирок атайын мындай мыйзамдуу түрдө каттоого турганга мүмкүнчүлүгү жок жарандарыбыз аябай көп да. Биз буга чейин деле ошо факт жүзүндө жашаган жери боюнча дайындалчу, бирок сөзсүз түрдө убактылуу каттоого туруу талабы бар болчу да. Ушул себептүү ошо ички миграцияда жүргөн көпчүлүк үй бүлөлөр, балалуу үй бүлөлөр ошо жүлік пул алууда ушундай тоскоолдуктарга учурап келген. Бүгүнкү күндө ошо факт жүзүндө жашаган жери боюнча жана убактылуу каттоого туруу талоонун талап кылбастан эле ошо жашаган жеринен ушул жерде жашап атат деген маалым каттын негизинде пособие берүү нормасы киргизилген. Ошо мыйзамды ишке ашыруу алкагында 1-июлдан баштап ошо социалдык жүлік пулдарды, балдарга берилүүчү социалдык жүлік пулдарды, анан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга берилүүчү социалдык жүлік пулдарды, андан сырткары бала кезинен ден соолугу чектелүү жарандарыбызга берилүүчү социалдык жүлік пулдардын өлчөмү 30-33%га чогорулатылды. Түшүнүктүү. Эскерте кетсем, биз түз эфирдебиз.
Түз эфирде мамлекеттик жүлүк пулдардын түрлөрү, аларды алууга укуктуу жарандар, жол жоболору жана башка бул багыттагы бир катар маселелер тууралуу сөз кылуудабыз. Эгерде бул жаатта кандайдыр бир кызыктырган суроолоруңуздар болсо, 0312 коду менен 59 20 55 номерине чалсаңыздар болот. Биз маегибизди улантсак, жанагы сиз айтып кеткен үй бүлөгө көмөк жүлүк пулу. Бул сиз айткандай баягы даректүү деп да айтып чыгышты эле да, даректүү түрдө жеткирүү деп. Ошол боюнча да толук маалымат берип кетсеңиз. Бул үй бүлөгө көмөк жүлүк пулу ошо даректүү түрдө дайындалат. Даректүү деген сөз бул үй бүлөнүн кирешесин эске алуу менен ошол жүлүк пулдун бул түрүнө муктаж болгон жарандарга берүү. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө эгерде үй бүлөнүн кирешесин бардык үй бүлө мүчөлөрүнө бөлгөндөн кийин кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмүнөн ашпаган шартта үй бүлөгө көмөк жүлүк пулу дайындалат. Кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү бүгүнкү күндө 900 сомду түзөт. Ал эми жүлүк пул ар бир балага 16 жашка чейинки балдарга 810 сомдон берилет. Ал эми баягы алыскы барууга алыс болгон алыскы райондор, тоолуу аймактарда жашаган жарандарыбызга ошол айылга коюлган райондук коэффициенттин эске алып анан төлөнөт. 810 сомду ошол белгиленген райондук коэффициентке көбөйтүп, анан кийин жүлүк пулдун өлчөмү аныкталат. Рахмат. Бизде көрүүчүбүз телефондук байланышта экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Ушул ооруган балдардын энелерине зарплата төлөнөт дедиле, ошо 4000 сом өлчөмүндө. Ошо качан ишке ашат? Ошону билейин дедим эле. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга атайын ата-энелерине эмгек акы төлөп берүү боюнча өкмөттүн деңгээлинде бүгүнкү күндө аябай көптөн бери талкууга алынып, ишке ашпай келе жатканда буюрса ушу жакынкы күндөрдө бул маселе чечиле турган болуп атат. Ошол бул маселе чечилгенден кийин ошо үйүндө отуруп иштегенге мүмкүнчүлүгү жок, ошо баласын багып аткандыгына байланыштуу иштеп өзүнүн кийинки пенсиясын камсыздоого дагы мүмкүнчүлүгү жок болуп аткан энелерибизге жакшы шарт түзүлмөкчү. Бул маселе жакынкы күндөрдө чечилет. Бул чечилүү алдында турат. Чечилүү алдында турат. Дароо эле экинчи көрөрманыбызды да кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы. Мен Ысык-Көл облусуна чалып аттым эле, Орто Токой айылынан. Менин 7 балам бар. Социалдык пул төлөм ала албайбыз. Жолдошум иштебейт, өзүм жалгыз иштейм. Айлыгым 4,5 эле. Анан бул демеге Балыкчы шаарына карайбыз да, барсак эле силер жетиштүү экенсиңер дейт. 4,5 7 балага кантип кетет. Бир студент кызым бар, 3 мектеп окуу жашындагы балдарым бар, 5 жашта. Сурооңузга түшүндүк, рахмат. Бул айымдын эми азыркы айтып берип аткан маалыматы боюнча ала турган болсок, эгерде башка кошумча кирешеси жок, өзүнүн 4,5 сом эле айлыгы болуп, башка кошумча кирешеси жок боло турган болсо, бул үй бүлөнүн пособие алганга мүмкүнчүлүгү бар деп айтсак болот. 6 баласын, андан кийин 2 ата-энесин кошуп эсептегендечи. Бирок баягы факт жүзүндө аймактык социалдык өнүгүү башкармалыктары үй бүлөлөргө чыгып, ошо акт түзүп, текшерүүлөрдү жүргүзгөн учурда кээ бир учурда баягы жүлүк пул дайындоонун критерийлерине жооп бербей калган учурлар болот да. Эми бул жерден азыр ооз-эки берген маалыматтын негизинде
жөлөк пул алганга укугу бар деп айтсак болот. Эфирден кийин байланышалы, байланыш телефондорун калтырып койсун. Анан эмне үчүн дайындалбай жатат, эгер мүмкүнчүлүк болсо, эгерде жөлөк пул дайындоонун шарттарына жооп берсе, сөзсүз түрдө жардам беребиз. Рахмат. Бизде дагы көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Көрөрман, сизди угуп атабыз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло? Угуп атабыз сизди, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Мен мынандайда Каракожоодон чалып атам. Өзүм 2-чи группадагы инвалидмин. Ооба, угуп атабыз, айта бериңиз. Анан 2 балам бар. Бирөөсү 8-де окуйт, экинчиси 3-чү класста окуйт. Анан ошо жөлөк пул чыгарып айтышат да. Мен 5000 бак алам, өзүмдүн дары-дармегиме жетпейт, продуктага жетпейт, кийим-кечекке жетпейт. Ошону кандай кылсам болот? Суроо түшүнүктүү болду да сиздерге? Түшүнүктүү. Рахмат сурооңузга. 7000 айлык алам деди. 2 балам бар деп айтты. Кичүүсү 3-чү класс экен. Балдардын жаш курагы деле эске алынбайт. 16 жашка чейинки балдардын бардыгына берилет. Бирок алган 7000 айлыгы тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо жөлөк пул дайындоо үчүн коюлган көрсөткүчтүн жана кепилденгенден эң төмөнкү кирешинин 900 сомдун өлчөмүнөн ашып кетип аткандыгына байланыштуу бул үй бүлөгө жөлөк пул дайындалбайт. Рахмат. Нуржан айым, айтсаңыз да, бизде жыл башынан, жыл жаңырганда 1 январдан баштап сүйүнчү пул бериле баштады эле да балдарга. Кандай тартипте ишке ашып жатат бүгүнкү күндө? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жана жөлөк пулдун дагы бир түрү балага сүйүнчү да. Бул 1 январдан тартып, ушул жылдын январынан тартып Кыргызстанда төрөлгөн бардык балдарга сүйүнчү төлөмү бериле баштады. Бул 4000 сом өлчөмүндө. Бунун тартиби бул биринчиден элдерди жарандардын документтеринин аздыгы. Эң биринчиден бул мурда багы жашаган жериндеги маалым каты да бар болчу, паспорту, баланын метрикасы, анан счету, банктан счету болуп 4 документ болчу. Андан кийин жылдан тартып дагы жеңилдетип, ошо факт жүзүндө жашаган жериндеги справканы да алып салган да. Алынып салынган. Бул негизи азыркы учурда биргелешкен буйрук бар да, биздин жанагы өкмөттүн тескемеси менен бекитилген жанагы ГРС менен биргелешкен буйруктун негизинде иш алып баратабыз. Азыркы учурда документтерди ошо балага сүйүнчүгө документтерди ГРСтин территориалдык мекемелери кабыл алат. Алар кабыл алгандан кийин база аркылуу биздин министрликке келип түшүп, райондорго тарап ошонун негизинде төлөм жүргүзүлө баштайт. Жана мындан тышкары ошо төлөмдөрдү ылдамдатуу максатында министрликтен 19 приказ, номер 19 приказ буйругу менен бекитилген. Биз жума сайын акчаны чогултуп, жума сайын төлөмдү жүргүзүп атабыз да, ар бир жума сайын. То есть төлөмдөрдү ылдамдатуу максатында ошондой буйрук дагы чыгарылган. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча 73 миңден ашык бала уже сүйүнчү төлөмүн алышты да. Анан мында айтып кетип турчу нерсе, ошо арызды ГРС территориалдык ишканалары мекемелери кабыл алат деп атпайбызбы? Алардан ошо кабыл алгандан кийин ошо тууралыгын текшерип, арыз ээси тууралыгын текшерип кол коюп берет да, болгону ошол. Андан тышкары ошо бала төрөлгөн күндөн 6 айга чейинки убакыттын ичинде сүйүнчү төлөмүнө кайрыла алышат да биздин жарандарчы. Ошол убакыттын ичинде кайрылышып, сүйүнчү төлөмүн ала алышат. Бүгүнкү күндө кайрылгандан кийин канча убакыттын аралыгында баягы акчасы колуна тиет жарандар? Эми бул мен айтпадымбы, жанагы ГРСтин территориалдык ишканалары, мекемелери арызды кабыл алат депчи. Ошол учурда арыз ээси дагы ошо сүйүнчү арыз ээси берип аткан жарандагы маалыматын туура бериш керек болуп атат да. Бул жерден жана биз справкаларды азайтып, почти что жок десе кылдык да. Паспорттун, баланын метрикасын банктан гана ошо арыз ээси счет гана алып барат деп атпайбызбы? Анан аяктын арызынын ичинде фактически жашаган жериндеги арыз ээсинин оосунан айтылат да, ОЗЕК айтылат. Ошол ОЗЕК айтылганда ошо туура фактически жашаган жерин туура айтып бериш керек. Счет, банктын счетун ким арызды ким жазып атса, ошонун счетунда болуш керек. Себеби билесиздер, банк кызматтары дагы, мисалы, арыз ээси атасы болсо, энесинин счетун берип коюшу мүмкүн.
өзүнүн счетун бербейчи, ал банк кызматкери алга төлөм жүргүзбөйт. Себеби счет бул башканыкы депчи. Ошондуктан арыз ээси берип жаткан учурда ушу сүйүнчү төлөмүнө арызды туура толтурушуна дагы өзү дагы милдеттүү болуш керек да. Көбүнчө кандай каталарды кетирип жатышат? Ошо көбүнчө мен айтып кеткендей, ошо көбүнчө ушу жарандарыбыз счетторун туура эмес берип коюп атышат. Өзүнүкү эмес, то есть атасы барат, энесинин счетун берип коет, же энеси барат, башка атасынын счетун берип коюп атат. А банктан билесиздер, банктын процедурасы кимге арыз келсе ошого гана беришет да. Анан биздин фактически жашаган жериндеги ОЗЭК айтылат деп атпайбызбы, арыз ээси мен пропискасы боюнча башка жакта, мисалы бизде ички миграция көп болуп атпайбы, өзү Ошто же Башкенде же Таласта прописка болгон, бирок фактически жашаган жери Бишкек болуп калат. Ал учурда ошо фактически жашаган жерим Бишкекте, биякта деп маалыматты туура бериш керек да. Ошол себептен если туура эмес бербегендигинен дагы арыздары башка жакка кетип калышы мүмкүн болуп атат. Же болбосо счеттун туура эмес берип койгон үчүн банктар төлөмдү бербей коюшат. Бул счет башка адамдыкы экен депчи. Ошондуктан жарандарыбыз дагы ошо арызга кол коердо дагы маалыматтын туура экенин тактап туруп анан кол коюп бериш керек. Ушундай катачылыктар кеткен себептен гана акча бир топко кармалып калат. Азыр ушу мен айтып кетпедимби? Министрликтин буйругу бекиген да, жума сайын төлөмдү биз жүргүзүп турабыз, жума сайын. Эгерде арыз ээси туура толтурулган болсо, 2-3 күндүн ичинде ала алат. А эгерде жанагындай каталыктар кеткен болсо, анда кичине кемчиликтер ушундай кармалып калат да. Рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сурооңузду бере бериңиз. Угуп атабыз сизди. Биз Сыкөлдөн чалып аттык эле. Биз Сыкөлдөн чалып аттык эле. Угуп атабыз. Бир кыз мать-одиночкада, мать-одиночка, иштебейт, баласын багып жатат. Баласын бакканга эч кандай шарты жок да, ата-энесинин колунда турат. Ушуга жөлөк пул төлөнөбү? Атасы таштап кеткен. Сурооңузга түшүндүк. Мать-одиночка экен, ата-энеси менен чогуу турат экен. Эгерде ошо жөлөк пул дайындоодо чогуу чарба жүргүзгөн, чогуу жашаган бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн кирешелери эске алынат. Эгерде чогуу жашаган ата-энеси иштеп аткан жарандар болсо, алардын айлык акысы болсо, алар эске алынат. Ал эми иштебей пенсионер адамдар болсо, пенсиялары эске алынбайт. Эгерде баласы 3 жашка чейин боло турган болсо, бул айымдын өзүнөн да эч кандай кошумча документ талап кылынбайт. Ошонун негизинде жөлөк пул алуу үчүн аймактык социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылса болот. Рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатчылык. Менин келиним Карабалтада мурда 5 баласы бар эле, азыр 3 төрөдү. Апрелдин 2-синде 3 төрөгөн. Ошого эч кандай жардам болгон жок. Өздөрү квартирада турат, кетип калат. Кандай жардам берип атышат? Балага сүйүнчү алды беле? Келиниңиз? Мэрияга жүрдүк, акиматка жүрдүк, ошондо атып зорго сүйүнчү акча. Зорго сүйүнчү акчаны алдык, пособие чыгып атат. А бирок мындай 3 айдан кандайдыр бир жардам болобу? 8 бала менен квартирага эч ким киргизбейт экен. Зорго жашап атышат буларчы. 4 баласы окуйт, беркилер майда, 3 балага күндүк памперс, сүт, кийимдерге кышкы кийимдер, окууга кыйын эле болот. Ата-аналарга кандай өкмөт жардам бере алат болуш керек? Рахмат, сурооңузга түшүндүк. Жөлөк пулдан балага сүйүнчүдөн тышкары кандай жардам болот деп? Балага сүйүнчүсүн алыптыр, ай сайын берилүүчү жөлөк пулду алып атыптыр. Кошумча ошо 3 катары кандай жардам болушу мүмкүн деп сурап атат. Тилекке каршы 3 деле ошо жалпы негизде гана ошо колдонуудагы мыйзамдарга ылайык ошо ай сайын берилүүчү жөлөк пулдар дайындалат. Бирок 3 болгондугу үчүн кандайдыр бир кошумча мындай тилекке каршы азырынча өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жол бербегендиктен кошумча каражаттар каралган эмес. Эгерде жашаган жериндеги ошо
жергиликтүү бийлик органдары тарабынан, анда дагы жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү жол бере турган болсо, ошол учурда ар кандай мындай бир жолку материалдык жардамдар көрсөтүлүшү мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө мындай республикалык бюджеттин эсебинен материалдык жардамдар көрсөтүү үчүн атайын мындай эсеп каралган эмес. Рахмат. Бизде дагы бир көрөрманыбыз байланышта экен. Алло. Саламатсызбы? Саламат. Сурооңузду узата бериңиз. Мен суроо берейин дедим эле. Алло. Угуп атабыз, сизди айта бериңиз. Мен Акбаштан чалып аткам да. Угуп атасыңар, Угуп атабыз, айта бериңиз. Мен Акбаштан чалып атам. Келиним боюнда бар Орчуда төрөгөнү калды. Ноябрь айында төрөйт. Аны ошого сүйүнчү акча кандай болот? Күйөөсү экөөнүн эле паспорту болобу же никах кагазда керекпи, баланын метрикасы керекпи? Ушу документтер толук айтып берип койсоңор кыздар жакшы болот эле балдар. Никах кагаз ала албай атабыз да, эгер никах кагаз алсак болобу? Же экөөнүн паспорту менен эле баланын метрикада берилбейт да, ЗАГС кагаз болбосо, ошону кандай кылабыз, ошону айтып берип койсоңуздар жакшы болот эле балдарым. Нуржан айым башында көрбөй калса керек көрүүчүбүз. Биринчиден метрика алыш үчүн сөзсүз түрдө жанагы каттоо китеби болуш керек болчу. Анын үчүн ЗАГС органдар тарабынан ал жумуш бүтүрүлөт да. Сүйүнчүгө бала төрөлгөндөн кийин атасы же бала энеси баланын төрөлгөн баланы кайрылса болот. Буга сөзсүз түрдө атасы кайрыла турган болсо атасынын паспорту, баланын метрикасы, анан банктан өздүк счету керек болуп калат. Ошо болгону 3 гана документ, ошо 3 документти ошо жанагы айтып кеткенде ГРСтин территориалдык органдары, бул ЗАГСлар, же соцондор, же информациялык киоскалар деп коет, бул почталардын ичинде бар. Ошолордун ичине кайрылса боло берет. Балага сүйүнчүгө арызды ошо ГРСтин территориалдык органдары кабыл алат. Рахмат. Бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Мен деген ушу жөлөк пул жөнүндө сурайын дедим эле. Мен деген кайненем, кайнатамдар менен чогуу отурам. Чогуу жашайм. Анан ошо пенсия алышпайт, экөө тең иштешпейт, бир эле жалгыз жолдошум иштейт, ал да жетпейт. Анан азыр балама 7 ай болду. Анан ошо пособие кандай болуп алсам болобу? Өзүм да иштебейм. Эгер мүмкүн болсо, жолдошуңуздун айлыгын ачыктасаңыз. Жолдошум айлыгы 15 000 айына болот. Рахмат. Ошол маанилүү болсо керек да, киреше бөлүгү. Сөзсүз түрдө ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн кирешеси маанилүү. Ошо 15 000 сом айлыгын үй бүлө мүчөлөрүнө бөлгөндөн кийин 900 сомдон ашпаса, ошол учурда жөлөк пул дайындалат. Кайнатам кайненем менен жашайм, кайнэжем менен жашайм деп айтты. Эми бул үй бүлөдө канча киши жашаарында бизде толук маалымат жок. Ошол 15 000 сом айлык акчаны үй бүлө мүчөлөрүнүн баарына бөлгөндөн кийин анан кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмүнөн ашпаган шартта балдарына жөлөк пул алууга укугу болот. Ушул жерден бир суроо пайда болуп атат да, баягы үй бүлөнүн жыйынтык кирешелерин аныктоо механизми жөнүндө айтып берсеңиз да, кандай жүргүзүлөт? Үй бүлөнүн кирешесин аныктоодо үй бүлө мүчөлөрүнүн бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн кирешелери эске алынат. Айлык түрүндө алган кирешелери, атайын ишкердик жүргүзүүдөн алынган кирешелери, анан баса белгилеп айтчу нерсе, бул жерде биз айттык пенсиялар кирешеден чыгарылды деп, андан сырткары ушу социалдык коргоо органдары тарабынан берилген социалдык төлөмдөрдүн бардык түрлөрү, акчалай компенсациялардан тышкаркы бардык социалдык төлөмдөр кирешеде эске алынбайт. Бул жана майыптуулук боюнча берилген же болбосо багуучусунан ажырагандыгы боюнча же жаш курагы боюнча берилүүчү социалдык жөлөк пулдар, кош бойлуулук боюнча, убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пулдар, төрөт боюнча берилүүчү жөлөк пулдар, булардын бардыгы кирешеде эске алынбайт. Негизгиси ошо айлык акы түрүндөгү кирешелери, анан ишкердүүлүктөн алган кирешелери эске алынат. Андан сырткары ошо үй бүлөнүн техникасы болсо, мисалы автомашина болсо,
ошолор чыккан жылына жараша Кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрү да эске алынат экенби? жок, бул жерден машина гана эске алынат. Кээ бирлер айтат да, эмне үчүн ошо машина бизге киреш алып келбейт да, эмне үчүн машинаны эске аласыңар деп. Машина эмне үчүн эске алынат? Анткени киреш алып келбегендиги менен аябай көп чыгымдарды талап кылат. Машинаны ошо алып жүрүүгө, колдонуп жүрүүгө, анын баягы техникалык тейлөөлөрүнө, жабдууларына аябай көптөгөн чыгым талап кылгандыктан, эгерде ал үй бүлөнүн ошол машинаны жабдууга мүмкүнчүлүгү бар болсо, значит бул үй бүлөнүн баягы жашыруун киреше булактары бар деген негиз менен ошо жөлөк пул дайындалбайт. Жер үлүшүнөн алынган кирешелери атайын ошо ар бир айылдын ошо шартына жараша белгиленген атайын ченемдер бар. Ошолордун негизинде жер үлүшүнөн алынган кирешелер эске алынат, мал жандыктары эске алынат. Ал ошо үй бүлөнүн санына жараша, анан ошо мал жандыктардын санына жараша эске алынат. Рахмат, бизде дагы көрөрманыбыз телефондук байланышта экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп атабыз. Мен Ош шаарынан чыгып жаттым эле. Мынау Кара Суу районунун Адайында менин кызым турат. Кызым дагы жолдошу да иштебейт, өздөрүнчө турушат. Анан ушу пособие алайын деп документ тапшырса, жанагы машинасы жок деген справка алып кел дептир, аны алып барды. Анан кызым, биз Алай районунан жер үлүшүбүз бар. Ошондо менин кызым катталган экен. Анын документин да тапшырды. Анан эми трудовой книжка дептир. Алар өздөрү иштебесе, трудовой книжканы каяктан алат? Ошол боюнча жооп берип койсоңуздар. Же бул деген эле кантип эле чуркатып акча алуу максатындагы ойбу? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Трудовая книжканы эмне максатта сураганын мага таң калыштуу болуп атат. Муну жанагы эгерде кичинекей баласы боло турган болсо, ал келинден эч кандай документ талап кылынбайт иштегендиги тууралуу же жумушсуз катары каттоодо тургандыгы боюнча. Ошо мага ошол маселе азыр кичине таң калыштуу болуп атат. Андай жөлөк пул дайындоо үчүн атайын трудовая книжканы талап кылынбайт. Андан сырткары атайын ошо жоболорубузда жазылган, ошо жөлөк пулду дайындоону жөнгө салган атайын жоболордо жазылган. Эгерде ошол бир айылдан башка айылга ошо турмуш куруп келген келиндердин ошо мурунку жашаган жери боюнча жер үлүштөрү болсо, ал жер үлүшүнөн алган кирешеси жаңы көчүп келген жериндеги айылдан ошо жөлөк пул алуу үчүн кайрылганда алар эске алынбайт деген норма азыркы айтып аткан ситуациядагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн атайын ченем киргизилген. Азыркы учурда бул Кара Сууга турмушка чыккан келин экен, өзү Алайдан келиптир. Алайдагы жер үлүшүнөн эч кандай кирешеси боюнча жер үлүшү тууралуу маалымат талап кылынбайт. Негизгиси. Анан трудовая книжканы эмнеге бул дагы бул жаңылыш маалымат, эмгек китепчеси жөлөк пул дайындоо үчүн талап кылынбайт. Бул документтер талап кылынбайт экен да? Рахмат. Нуржан айым, айтсаңыз да, баягы канча бала ушул убакка чейин балага сүйүнчү жөлөк пулун алганын айтып кеттиңиз да. Каражат кандай которулат? Канча каражат которулган буга? Жетиштүүбү деген маселе да? Бул боюнча акча каражат мен өзүм айтып кетпедимби, жана төлөм дылдамдатуу боюнча буйрук кабыл алынган депчи. Ошо жума сайын биз табыштама райондордон чогултулуп алынып, жума сайын акчасы төлөнүп жатат. Бүгүнкү күндө ошо 73 миңден ашык балага 295 миллиондон ашык акча сарпталды. Бул акча каражат эч качан токтолбойт, кармалбайт да, убагында эле төлөнүп жатат баардыгычы. Мен айтып кеткен жанагындай эле бир гана кетпей калышы мүмкүн, жанагындай арыз берүүчүнүн туура эмес маалыматты толук бербегендигинен айына болуп калышы мүмкүн. Туура маалымат болсо, мен айткандай эле убагында эле алып жатышат баардыгычы.
Каражат жагынан баягы убактылуу кармалып калуу маселеси жок. Рахмат. Бизде дагы көрөрманыбыз байланышта экен. Техникалык себептерге байланыштуу үзүлүп калды окшойт. Мындан сырткары биз баягы жөлөк пулдарды айтып өттүк, баягы үй бүлөгө көмөк жана балага сүйүнчү. Андан тышкарыда мамлекеттик жөлөк пулдар бар эмеспи? Ошолорго дагы токтоло кетсек да. Мамлекеттик жөлөк пулдардын 3-чү түрү болуп эсептелген. Мен жана айтып кеткен социалдык жөлөк пулдар бар. Социалдык жөлөк пулдар эмгекке жарамсыз, пенсия алууга укугу жок жарандарга берилет. Эмгекке жарамсыз, пенсия алууга укугу жок жарандарга кимдер кирет? Булар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар, улгайган жарандар, баатыр энелер, багуучусунан, башкача айтканда ата энесинен ажыраган балдар. Пенсия алууга укугу жок деген сөз бул. Мирайда, сиздин сөзүңүзгө аралжы, бизден алыстан көрүүчүбүз байланышка чыгыптыр. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот, угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Мен Бишкектен чалып атам. Менин суроомун. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз? Угуп атабыз, айта бериңиз. Саламатсызбы дагы бир жолу. Менин суроом мындай. Менин кызыма 5 ай. Анан биз сүйүнчүнү ала элекпиз. Анткени жолдошум барып, очередте көп туруп атат да. Анан эми определенный убакытка чейин эле алынабы сүйүнчү же алмайынча канча жашка чейин алса болот сүйүнчүнү? Сурооңузга түшүндүк. Нуржан айым жооп берип койсоңуз көрүүчүбүз. Сүйүнчү алуу үчүн ошо жаңы токтом негизинде бала төрөлгөн күндөн баштап 6 айга чейинки убакыттын ичинде кайрылыш керек. Бул жарандын баласы уже 5 ай болуп калыптыр. Бул эртерээк 6 ай толуп кете элек да, эртерээк барыш керек. Мен башында айткам, азыр арыздарды жанагы Биргелешкен буйруктун негизинде ГРСтин территориалдык органдары кабыл алып жатат деп. Бул ЗАГСлар кабыл алып атат, ЦОНдор кабыл алып атат, информациялык киоскалар кабыл алып атат да. Ошол жерге жолдошуңуз очередь болсо дагы кайрылышыңыздар керек, эртерээк арызды ташташыңыздар керек. Себеби 6 айдан даже 1 саат 1 күн өтүп кетсе да уже албай калышы мүмкүн да. Балага сүйүнчү албай калат. Ошон үчүн эртелетип кайрылыңыздар деп дагы бир жолу айтып элем. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Ооруган балдардын энеси, мамаларыначы акча төлөнөт беле, кайсы айдан баштап төлөнөт? Ал эми кошумча документтер керекпи же керек эмеспи? Толук маалымат бере кетсеңиз, рахмат. Бул маалыматты жана кыскача айттык эле, ушул бул маселе чечилүү алдында турат. Азыр укуктук ченемдик актылардын долбоорлору даярдалды. Жакынкы күндөрдө ишке ашат. Бул жана айтып кеттим, ошол бул да аябай жакшы шарт болот. Үйдө отуруп иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок, балдарын багып отурган энелерге акы төлөнүп, андан сырткары эмгек стажы эсептелип, пенсиялык куракка жеткенде өзүнүн пенсиясын камсыздоого чоң мындай мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтып кетмекчимин. Бул маселе жакынкы күндөрдө ушу чечилүү алдында турат. Мирайда айым улантып кетсеңиз да, жана мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча социалдык сөзүңүздү. Социалдык жөлөк пулдарды кимдерге алына тургандыгына токтолуп өттүк. Эми булардын өлчөмдөрүнө токтолсок, ошо балдарга ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга 4000 сомдон берилет. Бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарыбызга майыптуулук группасына ылайык 2700 сомдон 4000 сомго чейин берилет. Ал эми жалпы оорудан майыптуулук алган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарыбызга 1000 сомдон 2000 сомго чейин берилет. Баатыр энелерге 2000 сом өлчөмүндө берилет. Багуучусунан ажыраган балдарга эгерде бир ата энеси каза болсо 1000 сом, 2 ата энеси каза болсо 2000 сом өлчөмүндө берилет. Бул пособиянын бардык түрлөрү, балага сүйүнчүдөн тышкаркы бардык түрлөрү ошо райондук коэффициенттерди эске алуу менен төлөнөт. Шарты оор, атайын райондук коэффициенттер белгиленген
айыл аймактарда жашаган жарандарыбызга ошол белгиленген коэффициенттерди эске алып көбөйтүлгөн негизинде төлөнүп берилет. Рахмат, бизде дагы бир көрөрманыбыз түз байланышта экен. Сурооңузду айта берсеңиз болот. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Угуп атабыз сизди. Бизде мындай вопрос болуп атат да. Эгерде пенсионный возрастка жетпей 60 жашында, 59 жашында өлүп калса, буга чейин бүт пенсияны төлөп келаткан. Жана эми баардыгын төлөп келатканча, анан өлүп калды ал киши. Ошонун пенсияны берип төлөп жүргөн эмеси не болот экен? Ошону сурайын дедим да. Небереси бар, баласы үйлөнгөн. Ошону жооп берип койсоңор, ошону дейин деди. Рахмат сурооңузга. Бул суроо министрликтин компетенциясына кирбей турган суроо болду, бирок социалдык фонд тарабынан жөнгө салынат бул маселе. Бирок маалымат катары айта турган болсок, ошо каза болуп калган, пенсиялык куракка жетпей каза болуп калган жарандардын 18 жашка чейинки жаш курактагы балдары боло турган болсо, ошол балдарына багуучусунан ажырагандыгы тууралуу пенсиялар ошо совершеннолетний возраст деп коебуз го, 18 жашы жеткен деп коебуз, ошо 18 жаш куракка чыкканча ошо ата энесинин ошо атайын жасаган чегирүүлөрүнүн эсебинен топтолгон пенсиялары төлөнүп берилет. Рахмат, бизде дагы бир телефондук байланыш бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз, сизди сурооңузду бере бериңиз. Алло. Угуп атабыз. Алло. Мен деген эмеден караколдон чалып аттым эле. Мен балам неберем бар да, атасы өлүп калган. Угуп атабыз. Анан ал неберем деген эме институтка окуучу, 2-чи курсту бүткөндө заводчуна которулуп кетти. Анан 2-чи курсту которулгандан кийин ошо эмесин пособиясын, атасы өлгөн тууралуу алган 1000 сомду справкасын кеч өткөздүң деп 2 айлык пенсиясын кечип атат. Ошол туурабы? Рахмат. Жооп берип койсоңуздар. Багуучусунан ажырагандыгы тууралуу социалдык жөлөк бул экен. Эгерде 16 жашка чейинки балдардан эч кандай документ талап кылынбайт окуган жеринен. Бала 16-га чыккандан кийин, если ошо окуп аткан жеринен документти алып келген учурда, окуп аткандыгын тастыктап берген учурда ал балдарга 23 жашка чыкканга чейин социалдык жөлөк бул төлөнүп берилет. Бирок баягы бул деген бюджет эсебинен төлөнүп аткан акча ар бир жарандын жоопкерчилиги болуш керек. 25 сентябрга чейин ошол окуган жеринен справканы алып келип тастыктап бериш керек деген атайын мөөнөт коюлган. 25 сентябрь деген окуу процесси башталып, уже 1 ай болуп калган мезгил болот. Бул эми баягы каникул учурундагы мөөнөт болсо дагы бир жөн болчу да. Анан ар бир адамдын ошо жоопкерчилиги болуш керек. Өз убагында алып келбеген болсо, ошол токтогон убактан баштап эмеси токтотулат дагы, анан качан алып келсе, ошол айдан кийинки айдын 1-числосунан баштап төлөнүп берилет да. Бирок бул социалдык жөлөк пул же пенсиябы толук маалымат берген жок. Эгерде социалдык жөлөк пул боло турган болсо, мен жанакы айткан маалыматтар туура. Эгерде пенсия боло турган болсо, багуучусунан ажырагандыгы, аны уже социалдык фонд тарабынан тактоого туура келет. Рахмат, бизде дагы бир телефондук байланыш бар экен. Саламатсызбы? Айта берсеңиз болот. Силерге суроо берейин деп эле да. Мына саламатсызбы. Суроо берейин деп эле да. Мына жаңкы киреше булагына ата энесинин пенсиясы кошулабы, кошулбайбы? Машиналык анан башкы керек төлөйсүңбү? Сиз миңиз ата энесинин пенсиясы эске алынабы деген суроо болду. Ошо
1 апрелден баштап күчүнө кирген жаңы редакцияда күчүнө кирген мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдагы эң негизги ошо негизги норма ушул үй бүлөнүн кирешесинен пенсиялардын баарын чыгаруу болчу. Бүгүнкү күндө 1 июлдан тартып пенсиялар кирешеде эске алынбайт. Түшүнүктүү. Баягы биздин көрөрмандардан көбүрөөк ушундай суроолор келет. Баягы бир жолу берилүүчү балага сүйүнчү, аягында баягы үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу жана социалдык жөлөк пул. Көлөмдөрү канча сомдон канча сомго чейин ошону маалымат бере кетсеңиздер да. Балага сүйүнчүнүн өлчөмү 4000 сом, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү 810 сом, социалдык жөлөк пулдар 1000 сомдон 4000 сомго чейин категорияларга жараша белгиленген. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен социалдык жөлөк пулдар райондук коэффициенттерди эске алуу менен дайындалат. Балага сүйүнчү атайын ошо бул үй бүлөнүн кирешесин эске албай туруп эле ошо аты айтып тургандай сүйүнчү катары берилип аткандыктан ошол жашаган жерине өзгөчөлүгүнө карабай туруп бирдей өлчөмдө берүү чечими кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ар бир балага 4000 сомдон берилет. Учурдан пайдаланып ошо байдан бери Нуржан эже да көп нерсе айтты. Ошо балага сүйүнчү үчүн кайрылып аткан жарандардан суранат болчубузда, арызга кол коюп атканда сөзсүз түрдө ошону карабай эле кол коюп койбостон, ал жерде 2 графа бар. Факт жүзүндө жашаган дареги, анан катталган дареги деп. Ошону факт жүзүндө жашаган дарегинин эгерде туура эмес көрсөтүлгөн болсо, сөзсүз түрдө кайра ошо ЦОНдун кызматкерине кайрылып, менин дарегимди факт жүзүндө туура эмес жазылып калыптыр, оңдоп бергиле деп туруп, анан так болгондон кийин анан кол коюуну суранат болчубузда. Көпчүлүк учурда ушу убагында ала албай атам, мынчасында эле тапшыргам, мынча убакыт болду келбей атат деген маселелердин негизги себеби ошол арыздын туура эмес толтурулгандыгынан келип чыгып атат. Учурдан пайдаланып көптөн көп суранабыз. Ар бир адам өзүнүн коюп аткан колуна кандай маалыматка кол коюп аткан үчүн жоопкерчиликти алыш керек. Өзү жарандарыбыз туура эмес маалыматка кол койгондугу үчүн ушундай сүйүнчүдө мындай кечигүүлөр кездешип калган учурлар болуп атат. Маалыматтардын баардыгы так боло турган болсо, эң кыска мөөнөт 2 күн, көбүрөөк убакыт болсо 1 жуманын ичинде берилиш керек. Катасы толтурганга аракет кылсын деген сунуш берет экенсиздер да. Жанагы жерде айтылып кетпедиби, көбүнчө баягы түшүнбөстүктөрдөнбү, кандайдыр бир кошумча документтерди талап кылган учурлар болуп атыптыр да, жөлөк пулдарды алууда. Кандайдыр бир арыз, даттануулар болсо, жарандар кайсыл жакка кайрыла алышат? Бардык мамлекеттик жөлөк пулдардын бардык түрлөрү боюнча эгерде арыз даттануулар боло турган болсо, ошол райондук же болбосо шаардык социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылат. Эгерде ал жактан алган маалымат жарандарыбызды канааттандырбай турган болсо, министрликке кайрылат. Министрликтен берген жообу дагы көңүлүнө толбой турган болсо, мыйзамдын негизинде негизги текшерүүчү органдардын дарегине кайрылып маалымат алса болот. Ушуну менен баягы көрсөтүүбүзгө бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып бараттыр. Мирай айым, Нуржан айым студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдирмекчимин. Ишиңиздерге ийгиликтерди кааламакчымын. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Самара Акылбекова болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашкыча аман болуңуздар.